Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде көрөнгө берүүсү. Бүгүн бизде өзгөчө коногубуз бар. Айрыкча Маданият майданында Ополтодой орду бар. Тагыраагы театр жана кино тармагында 40 жылдан ашуун эмгектенип келаткан элибиздин эл артисти, Токтогул Ажыбеков атындагы Алай музыкалдык драма театрынын директору Алымкул Исаков агайыбыз. Куш келипсиз. Алгач суроо берерден мурда Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наам алышыңыз менен куттуктап өтөлү. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, бүгүн деле азыр иш күчүндө кез, сезон жабылайын деп калды. Өзүң жакшы билесиң, бардык театрлар деле анан күндө тытынмай иштемей дегендей. Бүгүнкү издерибизди бүтүрүп коюп, силердин убактыңарды алып коелу деп убагында жетип келгенге аракет кылдык. Кыйынчылык деле болгон жок. Бир жагы кубанычтуу. Көптөн бери силер менен да сагынышып калдык. Божурашпай калганыбызга бир топ болуп калды. Бүгүн мен үчүн жакшы күн. Рахмат, дагы бир ирет куш келипсиз дейли. Анда биз сурообузду берели. А сиз болсо ээн эркин мына табият койнунда кенен ачылып бересиз деген үмүттөбүз. Алгачкы суроо мындай болсун, агай. Мына ушул театр, кино чөйрөсүнө кантип келип калдыңыз эле? Же жана артисттерге дароо эле суроо бергенде айтат го, мен кичинемде мектепте жүргөндө артист элем дегендей. Балким сиз дагы мектепте жүргөндө драм кружоктордо катыштыңыз беле? Же атадан өттүбү, балким энеден өттүбү? Кандай келип калгансыз? Ушул азыр сиз айткан нерселердин көпчүлүгү баштан өткөн да. Баягы мектепте окуп жүргөндө драм кружокторго чейин эле бала кезден кызыгуум башталган. Муну айтып коюш керек. Мен өзүм мурда кийин интервьюларга барганда дагы тажабай айтып жүрөм, көрөрмөндөрдү да тажатып салбайын. Чындыгында өтө эле кичинекей кезимден өнөргө кызыгып калдым. Бул эсимде да. Адамда Кудай Таала ар кандай касиет берет да, анан кээ бир касиеттерди көбүрөөк берип коет экен. Мени куйма кулак деп коюшат. 3-4 жашымдан беркилер кадимкидей эле эсимде да. Анан ошо айылга ошол кезде көп артисттер келет эле, спектакльдер тынымсыз көрсөтүлүп турат эле. Машинелердин үстүндө, эшикте, түнкүсүн, жарыкта ушундай өзүнчө эле майрам күндөр болчу да. Эми кийин эстеп көрсөм, ошол кезде азыр дөңгөлөктүн үстүндөгү театр деген өздөрүнүн бир жакшы атты алып жүрүшпөйбү? Теңир тоонун Нарын академиялык театры. Ошол Нарын театрынын артисттери экен да. Анан мына өзгөн элдик театры, элдик театрдын артисттери дагы элди көп кыдырчы. Ошолор кадимкидей элди өзүнө тартып, эл менен журулушуп катуу иштешчи. Бул эң кичинекей кезимде. Ошол кезде биздин кошуналар, айыл баары көчүп барчу да. Анан Раматылык Капар деген абам бар эле. Ошол киши жок, биздин айылдан да. Ошол киши жөп жөнөкөй адам, кошуналардын баардыгын балдарын ээрсип мойнуна көтөрүп алып барчы. Мени кээде мойнуна көтөрүп барчы. Демек мен анда 5 жаштан да жашыраак болсом керек. Арка өзгө өтүп көрүп келчүбүз да. Дарыянын арка өзүндөгү айылыбызга койчу. 2 айыл кошуна эле турат. Экөө тең кожоке айылы, бирөө көңгөй, бирөө тескей. Клуб арка бетте болчу, ошонун астына коюлчу да. Анан негизинен мен жана элди тажатып ирдим го деген, негизинен эле өнөргө, театр өнөрүнө мен обон аркылуу келип калдым да. Кичинекей кезимде ушу ырдай берчимин, анан ал кезде эмгекчилер үчүн эртеден кечке баягы Зымгарагайдын үстүндө илинип турчу чоң ошондой колонкадан эмгекчилер үчүн концерттер берилип турчу эмес беле? Ошондой шумдук аткарылган кыргызча ырлар мага жакшы, ошондой ырдагым келчү. Анан бирок биз 5-6 жашка келгенде, бул 65-жылдарда, 1965-66 жылдары, ошол эртеден кечке берилип аткан комуз күүлөрү, анан дагы башкалардан дагы бир өзгөчө вариациялары менен жаңырлардын агымы пайда болгонда, аккордеондун коштоосунда ырдалган жаңырлар шаңкылдап ырдала баштады. Көрсө, бул бардыгы биздин улуу Рыспай экебиздин ырлар экен да. Ошондой жаңы чыккан Түгөйүм, Издейм сени, Алмашым, анан ошол баардыгыбыз алыстан карап аккордеон тарткандарга кызыгып,
карачыбыз да. Ошондо аккордеондун клавишаларын бир чумбуктай ойнолгон оңдор келчү. Ошол оңдор сиңип калды, ошол оңдордун фонунда чоңоюп калдык көрсөк, ошол Рыспай Акендирлердин фонунда чоңоюп турбуз. Анан ошондуктан дагы негизи эле көмүрүң ким дегенде өнөр адамдарынан мен биринчи Рыспай акени айтам да. Демек биз тар чөйрөдө отуруп калганда улуу композитор Рыспай Абдыкадыровдун ырларын аткарууңуз ошол себептен улам экен да. Ал дагы ушу биротоло ошо дени боюма, тулку боюма, дилиме сиңип калса керек, Рыспай Акендирлерин жакшы көрөм. Анан ырсылар айтып калат, адистер айтып калат, эми баягы мужской голос, женский голос деп бөлүшөт эмеспи? Түштүктө ушул эркек балдардын ырдаганда тембри Рыспай Акендин регистрине жакшы жатат, туура келет деп кубандырып коюшат. Негизи мен Рыспай Акендирлерин жакшы көрөм. Ал эми кийинки суроом кино жаатында болсун агай. Бүгүн бир мына ушул тармакка келип, ысык суугун көрүп, ушул жашка келип отурбайсызбы? Ачылып, жашырбастан, күнгөйүн дагы, тескейин дагы толук айтып берет деген ишенимдемин. Ал эми сизди кино жаатында Алымкул Исаков кылган кайсыл кино болду агай? Мен азыр киного албетте аттайм. Негизинен биринчи театрга келдимде, ошол баягы катары менен айтып келе турган болсок, жанагы ырчылык өнөр, Кумшекейин деп бала кезде 4-5 жашымда, 5-6 жашымда ошентип жүргөн болсом, 5-класска келгенде мен дээрлик чечтим. Келечекте ал кезде агаларымдан угуп, Ташкентте театралдык институт бар экенин да билип калгам, ошондон окуп актер болом деп чечкем да. Ал кезде акыл эске кирип калгам. Ошол кезде мына Даргүл Күйүкөлөр, Кыдыр Назаровдор, Болот Шалтаевдор, Таттыбүй Турсунбаева, Чорубай экелер жап-жаш солкулдаган жигиттер, ушулар ойногон өтө чоң спектакльдер элди аралап келип калчу да. Ошондо мен ошондо толук эле чечкем. Анын үстүнө Абдыламит Матсаков деген кыргыз эл жазуучусу агабыз бар, экөөбүз айылдашпыз. Ушул кишиден маалымат алгам. Ал мен 4-класста окуп атканда бир эжекейибиз совхоздун борборундагы клубка концерт уюштуруп биздин мектеп огонбуз. Мени да кошушканда ошондо колхозчу гезитине жазган. Көзүндө деле турат, ошол жаш талант деген кара жазуу менен ошол киши да айтып калчу да, Ташкентте театралдык институт деген бар, сен келечекте актер болушуң керек деп. Анан кийин Эгемберди Бадалов деген агайым да музыкадан сабак берип калды. Ал кезде биз сабакты музыканы окубай эле калганбыз, ошол киши да айткан да. Ошондон улам буюрса келечекте актер болом деп, буга чейин өтө көп кыйынчылыктар баштан өттү ага чейин. Эми жанагы биз орустар деги эле бизде детский труд деп коет, орусчасы, дейт эмеспи? Биздин бала кездеги физикалык жактан кыйнаган иштерде көп иштегенбиз да. Тамеки, совхоздун тамеки, асиресе тамеки. Мен Кудашекеге айтып калчу элем, раматылык улуу обончу Ноокаттын Саралты деген, Саралтыны деген ыры бар эле да. Анан кээде концерттерде ал киши да катышып калганда концертти алып баруучу болуп калчумун. Анан кийин чыккандан кийин айтышмын, неме, Кудашеке ушу ырыңыздын атын Ноокаттын Саралтыны дебей эле Ноокаттын Шоралтыны деп койбойсузбу? Жакшы көргөнүм эмне кантесиң дейт. Чындыгында баягы шорлонуп иштегенибизден улам эркелеп айтсам керек. Коммунизмди куруп алып деле, дагы деле коммунизмди курабыз деп. Ал кездин жакшы жери идеология күчтүү эле, чынчылдыкка, эмгекчилдикке, боорукердиликке, бирөөнү улууну урматтоого, кичүүнү узаттоого катуу үйрөтчү чындыгында. Ошентип чын эле көптөгөн кыйынчылыктардан кийин, ой Кудай, эртең менен таң эртең күн чыкканда тамекеге жөнөйсүң, күн чыгып келатканда Кудайдан тилечим эле. Анан эптеп ушул 10 классты бүткөндө окууга өтүп кетейин. Анан кечинде күн кылкылдап отуруп баратканда да ушу күн батышты карап алып Кудайдан тилей беришим эле. Ал кезде окууга өтүшүм, өтпөшүм белгисиз эле да. Анын үстүнө биздин окуу жайга 7 жылда, 5 жылда бир кабыл алчу. Кыргызстанда жок эле. Москва, Алматы, Ташкентке кабыл алчу. Ошого туш келип калсаң өтүп калсың. Анан болбосо калып кетишиңдер мүмкүн эле. Студиядан, студиябыз бар эле, бирок ал да кийин ачылган. Ошентип
1977-жылы театр студиясынын студенти болуп калдым. Борбордо жайгашкан Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окууда. Баглы өзүң окуган, сен билесиң. Анан ошол жерде биз да окуп калдык. Бирок 2 айдан кийин эле Ташкенттеги театралдык институтка кошумча кабыл алуу болуп калып, бактыма мен ошол Ташкент театралдык институтунда окуп калдым. Андан 2 жылдан ал жерде алар билимди алгандан кийин Алматыдагы театралдык институтта улуу Нурмухан Жантуриндин курсу бар экен, курс алат экен деп угуп калып, 2-чи курсту бүткөндөн кийин дагы кененирээк билим алайын. Ташкентте окуп атып. Ташкентте окуп атып, анан Жантуриндин классына түшүп калыш мен үчүн чоң. Балким Ташкенттеги билим сизди тойгуза албаган чыгар. Же атайын Жантуриндин школасын, мектебин тандадыңыз? Жантуринден окугум келди да, Жантурин эми дүңгүрөп турган кези. Анан бирок Ташкентте дагы Владимир Сергеевич Егольцен деген улуу еврей, улуу профессордон сабак алганбыз. Бирок ал куурчак бөлүмү болчу. Мен эч кандай качан шырманын аркасында калып калгым келген эмес да. Толку боюңуз менен өнөрдө тартып алайын. Эл менен жүзмө-жүз көрүшүп, сахнада бетме-бет өзүнүн чыгармачылыгын өнүктүрүп турган актер болгум келген да. Ошентип анан алында дагы биринчиден биринчиге которулганда өтө көп айырмачылыктарды тапшырат экенбиз. 6 экзамен, 9 зачет айырмачылыктарды тапшырып, анан кадимкидей эле биринчи курска тапшыргандагыдай кабыл алышты казактар. Анда да конкурент көп экен. Ошол эле жерден 2-чи курстан кетип калган, 3-чү курстан куугулгандар кайра келет да эми. Анан кийин ушул бир 10-15 казак балдар жигиттердин арасында рахмат Жантуриндин курсуна Жантурин, эсирнил артисти Хатиша Букеевна курстун жетекчиси болчу ошол кишилер эмнегедир ошол жылы мени кабыл алышты. Ошентип демек 2-чи курстан баштап окудуңуз? 2-чи курсту бүтүп барып 3төн баштап. 3төн баштап окудуңуз. Калганын ошол жактан бүтүрдүм да. Келип эле өзүм ошол улуттук драма театры, анда Ош Кыргыз драма театры болчу. Ушул жака актер болуп кирип, дээрлик 38 жыл актер, кийинирээк режиссурга аралашып иштедим. Анан жетекчиликке сунушташты, жогорку жетекчилик эми ишеним берип аткандайын ошо власты Курчак театрын жетектедим. Андан кийин ротация менен бүгүнкү күндө да иштеп атам. Алай музыкалык драма театрын жетектеп бериңиз, ошол жака опыт бөлүшөлү, тажрыйба бөлүшөлү, балдарга үйрөтөлү билгенимизди дегенден азыр ошол жакта иштеп атам. Кудай берсем чоң чыгармачылыкка кайра сүңгүп кирейин деп буюрса жакынкы кездерде өзүбүздүн улуттук театрга келем го деген оюм бар. Анткени ушул жерден суусун ичип, ушул жерден тузун татып, жаштыгыңыздын бардыгын ушул жерде өткөздүңүз. Анан ушуга улай эле суроо сиз маданият тармагына ушунчалык эмгек кылдыңыз, эмне таптыңыз? Жакшы суроо. Анткени айлык аз болсо, менин балалыгым, жаштыгымдын күчкө толгон убактарымдын бардыгы Ош улуттук драма театрында болду да. Ош улуттук драма театры мен дүйнөдөгү бардык театрлардан жогору турат. Алтын менен шөкөттөп берсе дагы мен чыгармачылыгымда мындан ары башка театрда эмес, башка жерде эмес, ушул өзүм чоңоюп өскөн Ош улуттук драма театрында уланткым келет да. Эмне тапканда ошо бала кезден сүйүп, бала кезден белгирип отуруп жеткен өзүмдүн актердук кесибимде татыктуу иштеп келатканымды, өзүмдүн мүмкүнчүлүктөрүмдү элге татыктуу деңгээлде ушу көрсөтө алганымды, бере алгандыгымды гана таптым. Мага ушул керек болчу да. Эми театр деген эмне? Бул театр деген бул актер үчүн эң башкы сөз, эң орчундуу сөз. Театр бул бир чоң үй бүлө да. Дилиңди анын дилине берип, дилиң менен эмгектене турган жана ушунчалык катаал искусство өзүчө өтө кыйын. Анан ушунчалык текебер
талаптарды койгон. Бирок ошол эле убакта кол жетпеген кубанычтарды тартуулаган бир ыйык жер да. Анан чоң үй бүлө дегеним ошол жерде биз актерлор баягы өлүм менен өмүрдүн ортосундагы чоң талаш тартышма маселелерди чечкен ушундай талаш тартыштардын үй бүлөсү да. Биз ошол талаш тартыштарда эми теле биз баягы кыргызча сүйлөп орусча ойлонуп көнүп калганбызда кезинде бизде орусча окутуп калды да. Ошол кандай десем жана анализдердин турмушка болгон чордону да. Бул ушундай сонун кубанычтарды тартуулаган, кыйынчылыктарды да талап кылган өзүнчө бир булак да бул театр. Анан театр деген бул өзүңдүн сүйүктүү балаңдай да. Ушундай капризный талап кылат бирдемени, андан баш тартканга эч кандай күчүң болбойт. Ошол эле убакта ал ушунчалык сен үчүн сүймөнчүлүктүү. Театр жөнүндө театрдын дарегине айтылган ушундай улуу Станиславскийдин калтырып кеткен сөздөрү бар. Пафос да, эми пафостор. Бирок ал пафосты ошол пафостарды театрдын дарегине айтылган чын дилинен толук кандуу түшүнгөн киши мунун бардыгына чыдай алат да. Анан ал пафостарды анчейин эле түшүнгөн киши бул улуу искусствого илешпей эле койгон. Ошондо мындай деп түшүнсөк болот экен, 41 жылдык эмгек менен театрдан эмне таптыңыз десе, Алымкул бир нече образдарды жаратты десек туура болчудай экен да. Бир топ чоң ролдордун, чоң образдарды мен бул жерде элге тартуулай алдым да. Албетте тапканым ушул болду. Кудайга шүгүр, түтүтү көз тийбесин. Элдин сыйлаган, урматтаган көпчүлүк өзүмдүн көрөрмөндөрүмдүн сүймөнчүлүгүнө айланган актер боло алдым деп эсептейм. Ошону таптым. Ал эми жана жакшы айтып кеттиң. Өмүрүбүздө мына 42 жыл эмгектеним кылатам. Жакында эле 1 ай болду, биринчи жолу чоң айлык алдык да. Биз алып келген айлыктын жанында бул эбегейсиз чоң айлык десе болот. Буга чейинки эмгек акыларын алдык. Чогуу деле иштешип калдык. Болор болбос бирөөгө айткандан уяласың биздин маянаны. Башкалар болсо, ай булар көрөктөп табат, чакалап табат деп ойлошот экен да. Жок, андай эмес. Буга көп эмгек талап кылынат. Театрда таланттуу болушуң керек. Талант деген эмне өзү? Талант деген бул актёрдун бүт чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүнүн бир бактылуу комбинациясы да. Анын эс тутуму, анын көркөмдүгү, анын деген кооз үнү, анан кийин актёрдук кыймыл аракети, мимикасы, бул жерде мунун баарын орусча айтышка туура келет. Гибкость, перевоплощение, переживание дегендер бар эмес. Өзгөрүп кетүү, каарманга өзгөрүп кетүү. Шыр өзгөрүү болгондо дагы ошол ролуңдун бир чекитин экинчи чекитине чейин өтө жеңил көрөрмөндү кыйнабай туруп улам өзгөрүп иштеп туруш керек. Албетте такай жашоодо туруш керек. Ансыз кыйын. Сизди киного бурайын десем эле жок, мен театрдан баштайм деп улам театрга тартуудасыз. Театр демекчи, театр деген эми аз көрүүчүлөрдөн көчөдөн сурап калсаң, театр деген эмне десе, мындай жооп угам да кээде. Ал жерде концерт болот, Абдулда менен Тынардын дегенчи. Деги театр деген эмне? Көрүүчүлөргө бир жакшы түшүндүрмө берип кетсеңиз. Театр бул турмуштун күзгүсү. Бул эми дайыма эле айтылып жүргөн, кулакка сиңип калган эле сөз. Бирок театрды турмуштун күзгүсү кылыш үчүн жанагындай эмгек керек да. Анан
бул эмгек бир эле жолку эмгектен болуп калбайт. Адамдын, актёрдун талантында дагы жанагы чыгармачылык өзгөчө мүмкүнчүлүктөрчү, ал дагы бардыгы эле бир убакта келип калбайт. Бул айлар өтүп, жылдар өтүп, көптөгөн жылдар аркылуу келет. Ал үчүн эмгектениш керек. Бир-эки жолку эле эмгектенген бул аздык калат. Өмүр бою эмгектениш керек. Мына ошондо анан биз театр деген эмне десе, театр деген мындай, ал турмуштун көзгөсү, ал жерден барып тарбияласың, ал жерден жакшылыкка, боорукердикке үйрөнөсүң, өзүңдүн кругозоруң өсөт, маданиятың өсөт дегенди көрөрмөн өзү түшүнүп кала тургандай деңгээлге жеткириш үчүн биз жанагындай эмгектенишибиз керек да. Агай, бүгүнкү күндө театрга эмне үчүн көрүүчүлөр келбей калды? Балким көрүүчүлөрдүн талабына ылайыктуу чыгармаларды койбой калдыкпы, же кандайдыр бир өзгөрүү болдубу? Жанагы макал бар эмеспи? 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей. Көрүүчүлөрдүн талабына ылайык спектакльдер коюлбай атабы, же көрүүчүлөрдүн деңгээли төмөндөп кеттиби? Бир жагынан бул да туура, бул сөзүндө жан бар, 50 жылда эл жаңы деген. Ушул көрөрмөндөр менен театрдын ортосундагы эмнеге ажырым пайда болуп калды дегенди көпчүлүгү ар кандай түшүндүрүп келишти да. Социалдык кабалга деге андайга, мындайга дешип, эл кыйналган кезде театрга келбей калды дагы ошондон кийин театрды унутуп калды деп. Туура. Эгемендүүлүктү алгандан 2 жылдан кийин Кыргызстандын башына өтө оор акыбал келди. Чындыгында нанга тыйын таппай турган эл кантип театрга келсин? Ошентип театрдан көрөрмөн алыстап калды да, негизги эле себеби. Анан ал алыстап калган театрдан алыстап калган көрөрмөнүбүздүн бардыгы ошол кездеги орто жаш, андан жашыраактар болчу да. Алар антып-мынтип өзүнүн бутуна турганга чейин балдарын дагы жөп жөнөкөй курчак театрына алып келбей калышты да. Эгерде театрдан түшүнүгү жок адам болсо, ал деги эле театрга эч качан келбей, жана түшүнүгү болбойт. Сен айткандай, бул театр концерт койчу жер экен деп эле түшүнүп калышат да. Ошондой түшүнүктө жүрөт көпчүлүк эле. Бул негизги чоң театрга этабы менен, мезгили менен даярдалып келет көрөрмөн. Өзүң жакшы билесиң, биз балдарды жомоктор менен тарбиялап Курчак театрында башталгыч классты бүткөнгө чейин. Театр юного зрителя деп коебуз го, жаш-өспүрүмдөр театрына даярдайбыз да. Жаш-өспүрүмдөр театрын келип көргөн 7-чи, 8-чи, 6-чы класстын балдарынан акырындык менен биздин чоң театрдын көрөрмөнү болуп чыгып келиш керек да. Ушунун бардыгын көрбөгөн көрөрмөн ал театр жөнүндө эч кандай түшүнүк болбойт, буга капа болуштун да кереги жок. Негизгиси эле биз бала бакчадан көрөрмөндү даярдап башташыбыз керек. Анын келечекте театр көрүш үчүн даярдап эмес, анын ички дүйнөсүн, руханий байлыгынын өсүшүнө даярдап келишибиз керек да, адамды. Курчак театры жомоктор, бул өзүндө ойноп да жүрөсүң, тартуулап да жүрөсүң, баланы боорукердикке, бирөөгө жардам бергенге, анан бирөөнү улуун урматтаганга, ушуга тарбиялап коет. Демек, маданияттуулукту үйрөтүү үчүн атайын бир мектеп деп деле койсок болчу да. Бир чоң мектеп. Улуу мектеп. Улуу мектеп. Заман улам өзгөрүп баратат. Элдер маданияттуу болобуз деп сырткы кебетебизди оңдогонубуз менен, бирок дагы деле абалыбыз жанагы жер талаш, ит талаш менен барабардай эле болуп баратат да. Мындай адамдар болушунча костюм шым кийип, галстук тагып, кычырап көчөдө маданияттуу көрүнгөнүбүз менен, бирок деңгээлибиз кылым жылган сайын, бирок биздин деңгээлибиз артта калып баратканы бул театрда коюлуп аткан спектакльди көрбөгөндүк деп койсок да болобу? Ооба. Мен муну кесе эле айтам. Жакшы нерсе айтып кеттиң. Маданияттуу болобуз деп эле, маселен, бүгүнкү акыркы модадагы кийимдерди кийип, же болбосо мойнуна бууп, галстукту кийип туруп, кыры жыгачты кесип кете тургандай костюм шымды кийген, бул алыска барган маданияттуулук эмес да. Маданият таптакыр башка нерсе. Маданият, ички маданият биринчиден жогору болуш керек. Биз кийинки мезгилде
өзүбүздүн улуттук бир нерсени кармана албай калдык да, көрүнгөн нерсеге кызыгып баштадык да. Улуттук баалуулук. Византия кезинде ушундан кулаган. Византия мамлекет катары ушундан улам жок болуп кеткен. Алар бирөөлөр туурай башташкан. Италиялыктардын ырларын ырдашып, ошолордун тилинде сүйлөшүп, ушундай болуп кеткен. Дагы өзүнүн улуттук тилин дагы, маданиятын дагы жоготкон да бычыты чыгып кеткен. Петр Биринчи жанагы Россияга чылымды алып келгендей, театрды алып келгендей, же болбосо француз, англис тилдерин алып келгендей эле ошондой болуп бараткан учур болуп атыптыр да бизде. Эми албетте интеграция керек. Бул башка тилдерди үйрөнүү, башка маданиятты дагы кошо алып кетүү, бул нерсе керек. Жалпы дүйнө жүзүндөгү элдердин маданиятынын интеграциясы бул керек нерсе. Бирок эң башкы нерсе өзүбүздүкү болуш керек. Улуттук баалуулуктар, улуттук баалуулуктарыбызды биз жогору коюп, ошонун алкагынан чыкпай кетпесек, биз улут катары тез эле жок болуп кетүүбүз болуп турган сөз. Ошон үчүн абдан кызмат кылып бере турган идеологиянын чордону бул театр. Рахмат агай. Эми сиз мени артка тартсаңыз дагы кынабайм. Киного өтөлү. Киного мен кичинекей кезимден эле кызыкчумун. Менин тагдырымда, турмушумда ар кандай болуп калды да. Кинону өзү негизи мен 1977-жылы киного баш багып көргөм. Бул улуу Дооронбек Садырбаев тарткан Арман деген көркөм телефильм. Бул Чыңгыз Айтматовдун «Свидание с сыном» деген чыгармасы бар эле ошол кезде. Ошонун негизинде сценарий жазылып тартылган фильм. Вот ошондо улуу Нурмахан Жантурин башкы ролдо ойногон да. Баласы согушка кетип, ошону күтүп жүрө берет, баласы келбей калат. Татуу Турсунбаевалар тартылган, Жамал Сейдакматовалар биздин эски темир жол вокзалында тартылган. Ошондо жок, Бишкекте. Ошондо Жантуринди биринчи жолу жанынан көргөм. Келечекте студент болуп каларын билген эмесмин. Сүйлөшкөн да эмесмин. Бирок ушундай жанында турам. Бирок биз да пара алчу эмеспиз да, алыстан улуу кишилер менен, өзүбүз менен чогуу иштеген Дүйшөн байкелерге деле жакын жолой алчу эмеспиз да дегенде. Ушунчалык биз үчүн кымбат адамдар сакталып турчу да. Анан бирок биздин урмат сыйыбыз ошончолук эле да. Урмат сыйыбыз ошончолук эле. Анан кийин студент болуп калдым ал кишинин. Ошол болду. Кайрадан көптөгөн жылдар иштеп, бир эпизоддордо, бир жерлерде чакырганда тартылып коюп жүрдүм. Өзүмдүн окуучуларымдан бирок күчтүү режиссер Раматыл Камат Касенов ошто дагы бир Арман деген фильм тартып калды. Жөн эле толук метраждуу фильм, мелодрама экен. Ошого тартылдым. Биздин театрдын актерлору көп тартылышкан. Ошол болду. Андан кийин кыргыз сериал өзүнүн ишин алып жүрүп калды. КТРдин астында кыргыз сериал деген Өзбеков эжебиз ачып ошону ишке киргизген да. Ал жерде режиссерлор Мурат Мамбетов, көбүнчө КТРдин операторлору иштешчи. Ошондо 24 саат деген долбоор менен иш алып барды булар. Ошонун ичинде Чиркин өмүр, Кара жол той, Апамдын махабаты, Тор деген, мен жанагы Казакстанга барып тамеки тизип кул болгондордун жөнүндө. Анан кийин Кууш жолдо деген сериалга тартылдым. Ошол аябай дүңгүрөдү Кууш жолдо сериалы. Азыр көпчүлүк эле көрөрмөндөр Козбек байке, Козуке келатат дешип, ошентип таанып калышты. Негизи ошол мезгилде жанагы Тор деп калдыңыз. Дээрлик Кыргызстандын көпчүлүгү мына Казакстан чөлкөмүнө чыгып, тамекиден улам кор болуп, барымтада калып, кордолуп, өз мекенине кайтып келе албай ошол жакта кулчулукта жашап калган мезгил болду. Ошол тагдырды чагылдырып, көп сериалуу атайын телесериал тартылган да. Ооба. Бул эми өтө укмуштай шедевр болуп кетпесе дагы, ошол учурдун
маселесин көтөрдү да. Ошондон кийин Казакстанга азыр деле бар анча мынча. Көпчүлүк барбай коюшпады. Асыресе ал жака мүшөктөп акча бере тургансып казактар. Бизден ноокаттыктар, анан өзгөндүктөр көп кеткен да башында. Тамеки өскөн чөлкөмдөгү элдер билгендер. Анан мен муну көзүм менен көрүп да калдым. Туугандарым да барып келишти. Ошол жактан ооруп келишти. Кээ бирөөлөр ошол жакта каза болуп калды. Кээ бирөө ошол жакта кыйналгандан улам кайра келип, айылга келип каза болуп калышты. Мунун трагедиясы күчтүү болду. Бирок ошол фильмден кийин ал жакка агым дээрлик токтобосо дагы бир 80%га токтоду да. Ошого таасири тийди бул фильмдин. Ооба. Ооба агай. Ушуга чейин фильмдерден көрүп келдик, спектакльдерден көрүп келдик сизди. Учурда эмне үчүн ушул кино тармагында же болбосо мындай тележаатында болобу такыр эле көрүнбөй калдыңыз да? Же бул баягы жетекчилик кызматтан улам дейбизби? Бир жагы жетекчилик кызматтагы бул дагы эми жогорку жетекчиликтин берген ишеним экен, аны да кылбасаң болбойт. Балдарга тажрыйбаңды бөлүшүңүз деп турса, бөлүшкүң да келет. Чындыгында көп тоскоол болду жетекчилик кызмат. Себеби сен ал мекеменин бүт маселелерине жооп беришиң керек. Дээрлик атасы. Ооба, атасың. Аларды үйрөтүш керек, аларды багыш керек. Ошол театр өзүнүн жемишин элге чыгып бериш керек, ага шарт түзүп беришиң керек дегендей. Бул жагынан албетте тоскоолдуктар болуп көп фильмдерге, маселен бир фильмге мен 4 жылдан бери бара албай атам, колум бошобой эле. Эми быйыл барам деп турам, Кудай буйрса. Анын үстүнө аны тарта тургандар айтып атышат. Анын ичинде өтө талапты катуу койгон эмгекчил кыз бар, ал өзүмдүн кызым да бар. Ал айтат, ата, сиз деген мындай шашылып келип эле анан күнгө күйүп капкара болуп келип тартылбашыңыз керек. Өзүңүз деле кара кишисиз. Мындай бетиңизден нур тамылжыгандай болуп, эс алып 2 ай таптатынакай болуп ойноп беришиңиз керек, таптатынакай болуп тартылып беришиңиз керек деп алар дагы талапты катуу коюп атат. Албетте бул нерсенин бардыгын мен эске алам. Кай жерде кайсыл ишти кылбайын, силерге жага турган, элге жага турган, биз эми эл үчүн иштейбиз да. Жакшынакай продукцияны даярдабасак, анда биздин бул чөлкөмдө жүрүшүбүздүн кереги эле жок. Бул бир жагы. Бир жагы кээ бирөөлөр айтып калат, кыргыз киносу өнүгүп атат. Аябай көп фильм тартылды. Мен тескерисинче деп айтат элем. Бул саны жагынан, ооба, сапаты жагынан биз кыргыздын кино искусствосун чет өлкөлөргө тааныта турган азыр бир да фильм тартыла элек. Аз бир-экөө тартылды эми. Курманжан Татка сыртка чыгып келди, жана Бакыт Ашкөз тартып аткан 1-2 фильмдер сыртка чыгып келди. Анан Актанарым Кубаттын фильмдери, аны биздикилер түшүнбөгөнү менен ал жакта түшүнүштү. Ошондой гана азын-улак эле фильмдер өткөндө, Садык Шернияз күйгөндөй, кана кечегинин Жумадылову, кана кечегинин Рыскулову, кана кечегинин Бешемелиеви, Таттыбү изелер дегендей, бүгүнкү күндө колдоо жогорку жактан дагы өтө чоң колдоо керек. Идеологияны кайрадан түптөшүбүз үчүн. Чын эле агай айтсаңыз, кана бүгүнкү Сүймөн Кулчокморов, кана бүгүнкү Жумадылов? Ал үчүн иш болуп туруш керек да. Ал үчүн ошол площадкада, ошол чөлкөмдө, то есть профессионалдар келиш керек, кесипкөйлөр, чыныгы адистер. Кесипкөйлөр тынымсыз эмгек болуп туруш керек. Анан бүгүн балдар тартып жүрүшөт, тарта берсин, көбөйсүн, тажрыйба алышсын. Мындан азыр мына бардыгы булар кино искусство жаратуучулар эмес, булар кино сүйүүчүлөр. Кино искусствосун сүйүүчүлөр. Жана квенчик балдар тартып жүргөн деп айтат элем. Ал үчүн билим керек да. Мына театр үчүн да билим керек. Маселен, бири политехти бүткөн, бири дагы бирден бүткөн, бирден бүткөн билимдүү эле балдар дечи. Бирок режиссурага келгенде, актёрдук чеберчиликке келгенде алар 11-класс эле билими бар деген эле сөз. Ошол 11-класс билиминин аттестаты менен эле кино тартып атышат. Дерлик пьесаны же болбосо сценарийди анализдеп туруп, анализдөө, анын негизги айтайын деген оюн таап,
же болбосо мурдагы чыгармаларга кайрылып жүрүшөт, маселен Айтматовго кайрылып Өзбекстан менен биригип тарта коюшуп атат. Ушуну менен мисалы да атактан калабыз дейт окшойт, бирок анын өзүнчө жаңыча интерпретациясы болуш керек да. Эгерде ошол жаңы булар жаңыдан чечмелеген интерпретация мурдагы тартылган ошол чыгарманын деңгээлинен өтүп кетсе, анда мейли биз таң калып көрөлү. Анан албетте жаңы жаратуу десек, жаңы жаратмандык менен. Андай болбогондон кийин албетте мен деле көрөрмөнмүн башка фильм үчүн, өзүм тартылган фильмден, өзүм ойногон спектакльден башка спектакль, башка фильмдерге көрөрмөнмүн да мен деле. Ага убакыт бөлбөй коюшу мүмкүн, просто карабай эле коюшу мүмкүн да. Башка көрөрмөндөр да. Ошондуктан бул жагына мына жакында дагы указ чыкты. Кино искусствону жанданат болуш керек, шарт түзүп бериш керек режиссерлорго, кесипкөй режиссерлорго. Анан кесипкөй адис актерлорду тартыш керек. Антсе эле капа болушуп эле азыр мен эң жаман көргөн тала бул Facebook. Ушу сында эле чокуга коюп жатып калышат. Жакшы нерсе жазгандан да корком да, ушу жогуна бирдеке. Социалдык баракчаларда. Элдин баардыгынын колу бош экен. Шулдатып эле уруп. Даремети жеткени да жетпегени, түшүнгөнү түшүнбөгөнү делесиз. Анан кантип гана болбосун, илгери биз Алматыда окуп жүргөндө ошол эсирнил артисти Хадиша Букеевна апабыз үйүнө а кезде өзүң деле көрүп калдың, башка окуу жайларга караганда биздин окуу жайларда окуткан профессорлор, курстун жетекчилери өзүнүн балдарындай үйүнө алып барып тамак берип, үйүнө алып барып дагы сабактан сырткары мезгилде көп нерсени үйрөтүп, дачаларын алып барып, бияктан да билимибизди чар тараптан толуктап үйрөтүшчү эмес беле. Эң көп барчыбыз күйөөсү Байгалый Досумжанов, опера артисти, Казак СССРнин ал кездеги эл артисти айтып калчу да. Калай болмасын, казактын мәдениетин көтөрүп жиберуубүз керек деп. Анын сыңарындай билебиз, мен 80-жылы уккан сөз да. Анын сыңарындай кандай гана болбосун, кыргыз театр искусству болсун, кыргыз кино искусству болсун көтөрүшүбүз керек. Ошондо биз элибизди, жерибизди, мамлекетибизди башка ушу мамлекеттерге, Европа мамлекеттерине, керек болсо океандын ар жагына, деги эле дүйнө жүзүнө тааныта алабыз да. Кыргыз керемети деген биздин Союз кезиндеги бул эми советтик кино искусство болуп калат. Ошол кездеги ишмердиги менен биздин кыргыз фильмди дүйнө жүзү билчү да, таанычы да. Голливуд таанып, баа берип, там берчү да. Бүгүнкү күндө ал деңгээлге жетүү кыйын го дейм. Жетүү кыйын, бирок жетсе болот. Жетиш керек, бир орунда тура бербейбиз да, өсөбүз, өнүгөбүз. Мына мынакей бүгүнкү кыйынчылыктар, бүгүнкү болуп аткан тоскоолдуктардын Кудай буйрса баардыгы өтөт. Келечекте баары өнүгүү болот. Мынтип эле тура бербейт. Албетте биздикилер дагы эсине келет. Мына бизде чындыгында эле мамлекетибизде талап тоноо өтө көп болуп кеткен экен да. Мындай карап турсаң коркунучтуу. Анан Кудай буйрса бул деле ордуна келет болуш керек. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, айтып атпайсың, мынчалык тартсам деле кино жагынан айтып бериңиз, сен театрдын эмесинен чыга албай атасыз деп. Театр негизинен көпчүлүгү бул баары театр келечекте жок болуп кетет деп ойлоп жүрүшкөн да. Театр эч качан жок болбойт, анткени театр бул эң баштапкы искусство болуп атпайбы. Биринчи театр искусствосу пайда болгон деп окутат бизде. Анан опера бөлүнүп чыккан, искусствонун башка түрлөрү өсүп чыккан, архитектура, жана башка скульптура дегендей ошон. Анан кийин баягы античная литература, античный театр дегенде древнегреческий деп окутпады беле бизде. Мына ошондо биринчи пайда болгон маселен атаңды, чоң атаңды, бабаңды танып кете албайсың да, туурабы? Бардык искусстволордун бабасы театрда эч ким танып кете албайт, тоготпой кое албайт, жерип кетпейт. Театрдын көрөрмөндөрү да Кудай буйрса кайрылып келет,
кайрылып келгендери башка өлкөлөрдө канча уже ордуна келип калды да. Жакынкы эле коңшу казак элинде театрларда аншлаг менен спектакльдер коюлду. Өзбекстанда мына кече жакында мен да чыгып келдим. Эми ага ишмердүүлүгүңүз боюнча мына жетекчилик кызмат боюнча азын аулак суроо узатайын. Бүгүнкү учурда Борбордо, экинчи Борбордо деги эле мына шаарларда жайгашкан мамлекеттик театрлар көрүүчү менен көйгөй жер алып атпайбы? Ал эми аймактык театрларда кандай болуп атат? Ушул бүгүнкү күндө кыргыз элине аймактык театрлар керекпи же керек эмеспи? Эгерде мен чындыгын айтып койсом көбү капа болуп калат. Ошон үчүн айтпай эле коеюн. Аймактагы театрларга да өтө кыйын акыбал. Биринчиден жай таз. Жайыт дегеним элге чыгып, өзүнүн продукциясын сатып келип, анын атайын эсебине акча түшүрүп, анын эсебинен театрды байытып отуруш керек да, репертуарын байытыш керек, жаңы спектакльдерди өкмөттүн оозуна эле карап отурбай, убагында акча бере албай атат. Ошон үчүн жаңы продукциялар даярдаш үчүн өзүнүн чөнтөгүндө, театрдын чөнтөгүндө акчасы болуш керек. Аны спецсчет деп коебуз го. Ага акча түшүрүп келиш үчүн көрөрмөн болуш керек. Региондордо көрөрмөн аз. Бүт кыдырып чыгасың, болор болбос тыйын таап келесиң, бүт эле жол кире, жатакана ошодон ашпай калат. Азыр мына биздин жаңы келген губернаторубуз өтө катуу мамиле жасап, ушул жагын катуу колго алып берди. Чыгып атабыз театрлар. А кишилер айткандай, мындай барып келсеңиздер, мынча таап алып турбайсыздарбы, жакшы болот экен деп атпайбы? Ошол сумма келбейт, алып келиш өтө кыйын. Анын үстүнө эл өзү дагы театр менен концерттин айырмасын билбейт көпчүлүгү. Улам эле концерт келе береби деп, эжекелер өздөрү ушул мени аябай таң калтырып ойлонтот да. Мен көбүнчө жомокторду жасап алып барганга аракет кылам, балдардан баштай эле тарбияны деп. Балдарга ата-эне тарбия бериш үчүн анча-мынча 50 сомду аябайт да. Ошонун эсебинен эптеп театрга эме кылып келатабыз. Бирок ошондо дагы анан кээ бир мектептерде маселен, ой, сонун экен, балдарга тарбия берип туруш керек. Биз жакшы болбоду, бир топтон бери курчак театр келе, жомоктор келе деп тосуп алса, бир немеде келе берип тажаттыңарда. Дагы концертпи дейт. Концерт эмес, концерт. Бул деги эле бул концерт эмес, театр. Жомок деп эжекелерге түшүндүрүшкө, айларга түшүндүрүшкө туура келип калат да. Анан региондордо ушул как раз сен айтып аткан, же көтөрүш керек, же жаап салыш керек. Кесе айтканда. Же көтөрүш керек, же жаап салыш керек. Өзү жети дубанга жети театр жетет го дейм. Мен айтат элем, экинчиси туура, көтөрүш керек. Көтөрүш үчүн аны дагы токолдон төрөлгөндөй кылбай, убагында чоң театрдагыдай кылып эле убагында коюла турган жаңы чыгармалар үчүн акчалар бөлүнүп туруш керек. Жана прочий акчалар деп коебуз, командировочный акчалар деп коебуз. Ушулардын баардыгы аларга дагы убагында бөлүнүп туруш керек, шарт түзүлүш керек да. А жерде деле актер иштейт, бу жерде деле актер иштейт. Bir yerde de spektakl koyulat, ayrıda da spektakl koyulat. Ушул нерсе өтө биздин финансылык закондордо туура эмес каралып калганда, туура эмес деп эле айтат элем. Райондун борборундагы театр ошол эле жумушту кылат, бирок айлык маянасы райондук сетка деп коет, ошол менен төлөнүп калган да. Ал жакта жанагы бийиктик боюнча кошумча акча. Бийиктик боюнча бар, ал төлөнөт. Ал жагынан булар алды да. Эми бардык жерде эмес да. Ошол театр турган жерде эмес, ал бийиктикке төлөнө турган тоонун ичиндеги жөн эле эл жашаган жерлер алар. Бирок ошол жердеги маданият кызматкерлери дагы чоң айлык алышат. Бул жагы жакшы. Чындыгында жакшы. Анан театрдын жетекчилери дагы ойлонушубуз керек. Жөн эле отура бербейчи. Бул театр болду эми. Театр деген укмуштай чыгармаларды коюп, чыгармалар деги бар. Жаза албайсыңбы бүгүн ойлоп? Кайрыл тарыхка. Артында сонун шедеврлер бар. Ошолор бар. Болбосоң өзүң жазып чык, анан кийин. Демекчи, Ричард Экини ойнодуңуз да. Ричард 3-чүнү. Ричард 3-чүнү ойнодуңуз. Лондонго барып келдиңиз.
Жада калса мына сый тапшыруу аземинде президентибиз өзүнүн жана куттуктоо катында докладында докладында сиздин аты жөнүңүздү баса белгилеп айтып кетти. Мына ушул сыйлык алуу сезими кандай болду? Ушул сыйлыкка кантип жеттиңиз? Сыйлык алуу сезими адегенде мындай. Чын эле Дене дүркүрөп кетесиңер. Ички толкундо. Бу жерге жанагы мөрү тагылмайынча ишенбей калдым да, кийинки кезде биз эми көп күтүп калдык да, аны күтүп эле жүрө бербедик, аласың дегенине көп болгон да. Эми бул көп жылдык эмгектин албетте үзүрү. Мен ачык эле айтам, аякта буяктагы эмес, бул менин быйыл 42 жыл эмгектенип атам. 38 жыл Ош улуттук драма театрында эзилип, жана теримди төгүп, жана ошол жерден кол жеткис кубанычтарга батып, ушундай улуу нерселерди алып өзүмө эмгектенген эмгек үчүн берилди да, чындыгында. Сиздики чыныгы эмгек. Да, бирсе чыныгы эмгек. Эмгегим менен алдым. Анан дагы бир нерсе, эгерде ушул эфирге чыгып калса, ушул жерин кыркпай эле койчу Ниязбек. Көпчүлүгүн билебиз да, наам боюнча айта турган болсок, наамды эки жол менен алышат. Бирөө көп жыл эмгектенип, ушундай мүңкүрөп жүрүп, антип жүрүп, атып алат. Бирөөсү сатып алат. Чыныгы менет менен алат, бирөө сатып алат. Бул келаткан нерсе алар өздөрү билет. Алар анын үстүнө кызыл китепте эмес, бери кара китепке жазылып калат, ушул жерде бар. Негизи биздин берүүбүз эч кандай кыркылбайт. Кандай сүйлөшсөк ошол боюнча ачык, айкын, маданияттын күнгөй тескейин мындай ачык чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Туура, караш керек да, анан жаштарды көтөрүшүбүз керек. Мен маселен Алай театрында ушул Алай театрына 75 жыл болду. Булар профессионал статус алганына 20 жыл болду азыр, 21 жыл болуп атат эми. Эгемендүүлүктөн бери эле алган экен да. Ага чейин элдик театр болуп келген. 2001 жыл. Буга чейин элдик театр болуп иштеп келди да. Мына ушул профессионалдык статусту алганга, ошол деңгээлге жеткирген мурда элдик театрда эзилип иштеп жүрүп, каза болуп кеткендер, театрдан кийин кетип калгандардын эмгеги бул. Жалил Жусуповду дагы баса белгилесек болсо керек. Албетте, бул профессионалдык статус алгандан кийинки Жалил Жусуповдун эмгеги өтө чоң ал жерде. Актёрдук, режиссерлук эмгеги абдан өтө чоң. Мен башка маселелерин айтпайм, кайрылбайм дагы. Ага чейинки Токтогул Ажыбаев атындагы Мамат Жакыпов 1946 жылы ачкан бул театрды. Элдик театр. Мына ошолордон калган бир эле аксакалыбыз бар. Эгерде кыркылбаса ушул жери чыгып калса экен, Сайпидин Эргешев деген 46 жыл шылдырак ойноп. Ушул кишинин мен барганда карасам бир театрда кылган эмгеги үчүн бир открыткада жазылып атыр да. Жанагы А4 форматта бир кагазда берилген эмес деңиз. Бирок грамоталар бар экен эскуско. Анан ушул кишиге эмгек сиңирген артист деген намына көрсөтүп атабыз. Былтыртан бери, аркы жылдан бери эле көрсөтүп келатам. Бияктан өтпөй калып атат, бирок ушуну ушул кишиге алып берип койсок жакшы болот эле. Анан жаштарды көтөрөт элек. Мына биздин улуттук театрда жаштар көбөйүп калдыңар. Жаштарды көтөрүшүбүз керек. Буларда убагында кичине актер деген ушундай калк, бир жарым ооз жылуу сөз айтып койсоң деле дерделеңдеп жаш балага окшоп иштей беришет. Кичинекей кагазга мактоо жазып берип койсоң, ошон үчүн жанагы мизерный жокко эсе айлыкка чыдап иштеп келишкен да. Азыр Кудайга шүгүр. Алымкул агай, соңку суроо болсун. Деги эле театр, кино жаатын эмес, учурдагы маданиятты кантип оңдойбуз? Мен ушул элдин маданиятын көрүп, деги эле мындай концерт көрүүдөгү көрүү маданияты башка, көчөдөгү жүрүү маданияты башка, соодага барса соода сатыктын маданияты бар. Жада калса ар бир кесиптин маданияты бар да. Жалпы эле маданиятты анан театр, кино чөйрөсүн канткенде оңдойбуз? Соңку суроо болсун сизге. Эми ушунун баардыгын үстүнөн карап турган, көзөмөлдөп турган жетекчилерибиз бар. Өзүбүз да жетекчибиз, майда жетекчилерибиз.
мамлекеттин башындагы жетекчилер дагы жогорку эшелондогу министрликтеги кичинекей звенолордогу жетекчилердин баардыгы маданияттуу болмойын жалпы элдин маданияты өчпөйт. Маданият болмоюнча өлкөнүн экономикасы да өспөйт. Эгер тарыхка мындай кайрылып көрө турган болсок, Иосиф Виссарионович Сталин согуштан кийинки урап калган ушунчалык төмөнкү деңгээлге түшкөн экономиканы жана индустрияны биринчи маданият менен эл агартууну көтөрүүдөн баштаган экен да. Ошону көтөрүп туруп, анан кийин ал өзүнүн адистерин айткан, канткенде канча жыл керек эми СССРди кайра көтөрүп кеткенге дегенде адистери айткан 30 жыл керек Иосиф Виссарионович дегенде. Нет, товарищ Сталин говорит, за 10 лет подымем. Дегенде беркилердин баардыгы оозу ачылып атпайбы, 30 жыл керек, 10 жылдай көтөрүш керек. Кантип десе тигилер жооп таба албайт да. Ошондо Сталин айткан экен. Маданиятты билим берүүнү биринчи көтөрөбүз, анан экономика көтөрүлөт. Анткени маданияттуу адам эч качан урлук кылбайт, маданияттуу адам эч качан жебейт. Өкмөттүкүн, элдикин, билимдүү адам. Биз ушул жол менен экономиканы көтөрүп кетебиз. Чындыгында 10 жылда кайрадан СССРдин экономикасын көтөргөн Сталин. Негизги максаты маданият менен эл агартууну көтөрүү, саламаттыкты сактоо. Биз көбүнчө көпчүлүк жетекчилер бизден түз бизди жетектеп турган жетекчилер эмес. Бардык нерсени биринчи айтып келип турган эң аягында маданиятты айтып келишкен да. Анан бүгүнкү президентибизге рахмат, бүгүнкү өкмөттү башкарып аткан жетекчилерибизге рахмат. Маданият менен эл агартууга быйылкы жылдан баштап өзгөчө мындай жүрөккө мындай жылуулук тартылады десек болот. Буруш жасады десек болот. Эгер ушундай бойдон кетсе, Кыргызстан эмне? Мен айтат элем, бирөөгө шаш тийгизбейличи. Мынабы биздин жогорку кеңеште отурган азаматтарыбыздын 80-90% маданияттуу жана билимдүү болбосо кыйын. Биздин тагдырыбызды чечип, биздин Кыргызстаныбыздын эртең өнүгө турган закондорду чыгарып берүүчү кишилер да буларчы. Алар бир жерге келип көпүрө салып берип же болбосо шагыл тогуп берүүчү кишилер эмес. Эл ушул жерден жаңылат. Урматтуу менин замандаштарым, депутаттар да мына жерге көпүрө салып берет, а жерге кум тогуп берет деп күтпөңүздөрчү. Алардан эртеңки биздин балдарыбыздын жашоо деңгээли жогорку деңгээлге жете турган, жеткенге камчы чаап бере турган закондорду чыгарып бергиле деп талап кылыңыздар. Алымкул агай, чоң рахмат. Ушунча убактыңызды бөлүп, бизди сыйлап эфирибизге келип киргениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрөнгө берүүбүз соңуна келип чыкты. Кийинки көрүүбүздөн кезиккенче саламатта калыңыздар.